Ысык көл облусунун Тоң районундагы Актерек айыл аймагында туризмди өнүктүрүү жаатында бир топ алгылыктуу иштери жүрүүдө. Жакында эле айылда Барбулак минералдык ден соолукту чыңдоочу жай ачылды. Жылуу суу чыккан 5 соттук жерди жеке ишкер ижарага алып 6 миллион сомго бассейн салган. Мукаев Эркинбек агабыздын идеясы болгон. Ушул жерден туризмди өнүктүрүүгө жакшы салым болот. Ушуну бүтүрүп бергенге кандай карайсың, акча сала аласыңбы деп айткандан мен макул деген бергенбиз. Ушунун эмесин катарда ямасын карап башталгандан кийин анан Албайкебиз каза болуп калды. Анан Албайкебиздин ишин аярга чыгара ал деп ушуну баштап 1 жыл убактында ушуну салып бүттүк. Кудай буйруса көптөгөн туристтер келет деп эсептейбиз. Анткени бул жердин баалуулугу бул ден соолук аябай пайдасы тиеп турган суу. Бассейндин курулганына 3,5 миңдей түтүн жашаган Актерек айылынын тургундары үчүн дагы жагымдуу. Дарыланууга келген жарандарды, туристтерди тамак-аш, жатакана менен камсыздап, аларды тейлөө менен эмгектенишет. Муну менен жумуш ордулары да түзүлөт. Бул жай мезгили эле эмес, бул кыш мезгилинде дагы бизге туристтердин, эс алуучулардын агымы дагы күчөйт деп эсептейбиз. Себеп дегенде ушул бул жайдыр, кыштыр иштей бере турган бассейн болот. Ошол себептен бул жайдыргычтыл ушул жергиликтүү элдин дагы бюджет үчүн дагы бир чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт эле. Белгилей кетсек, Барбулак минералдуу суусунун дарылык касиети бар. Жылуу суу жер алдынан 1100 метрден бургуланып чыгарылат. Боор, өт жана ашказан ооруларын ичүү, нерв, муун, гинекология, тери жана тиш ооруларын сууга түшүү жолу менен дарыласа болот. Рахат Жаныбекова, Умар Малашев, Ала Тоо 24, Ысык көл облусу.